Бүгүн биздин Жош өлкөтүнө караштуу Биrdик негизи мектебинде бир адамдан бир көчөт аттуу акчасы жүрүп, Элим барсыңбы фонду тарабынан ыктыярчы балдар келип бүгүн биздин мектепте аябай сонун иш-чара жүргүзүп жатат. Көптөгөн көчөттөр, арчалар, мөмөлүү дарактар отургузулуп жатат. Ушул келген балдарга фондко биз өтө ыраазычылык билдиребиз. Биздин окуткан балдарыбызга келечекте ушундай фонддордо иштеп, эл үчүн кызмат кылган балдар болсун деп тилек кылып отурабыз. Рахмат балдар, максатыңарга жеткиле. Чоң рахмат силерге баарыңарга. Ушул көчөттөргө демөөрчүлүк кылган жигиттерге, ыктыярчыларга чоң рахмат айтабыз. Ушундай иштерди мындан ары да жүргүзө бергенине биз тилектешпиз. Келечекте ушул биздин мектебибиз дагы алдыңкы мектептердин катарына жетип, эшигибиздин алды мөмөлүү дарактарга, арчаларга бай болгон мектептердин катарына кирсин деген тилек максатыбыз бар. Рахмат баарыңыздарга. Бекемден соолук каалайбыз, иштерге ийгилик каалайбыз. Бүгүн биз Жош айыл өкмөтүнө караштуу Биrdик айылынын Биrdик негизги орто мектебинде сонун бир иш-чара өтүп атат. Бул Элим барсыңбы Ош фондунун жардамы менен бүгүн ыктыярчы балдарыбыз келип, ушул мектептин айланасын көктөндүрүү максатында ар кандай мөмө жемиш көчөттөрү отургузулду. Бул ошол окуучулар менен биргеликте өтүп жатат. Бул иш-чара бул эң негизги биздин максатыбыз окуучулардын келечегине, окуучуларыбызды ак эмгекке үйрөтүү, тарбиялоо максатында дагы жакшы бир иш-чара болуп өтүп жатат деп ойлоймун. Буюрса, мына арчалар мектептин айланасына көрк берип, жаратылышка кооздугуна коозду кошуп, ал эми биздин эккен мөмө жемиштерибиз келечекте жакшы бир салым кошот ушул мектептин бюджетине деп ишенемин. Assalamu alaikum, биздин кайрымдуу достор. Бүгүн бизде абдан жакшы самалык болуп жатат. Бул самалыгыбыз Кара Суу районунун Жош айыл өкмөтүнүн номер 59 Биrdик негизги мектебинде ушундай биздин кайрымдуу ыктыярчыларыбыздын колдоосу менен, жардамы менен арча көчөттөрүн жана мөмөлүү көчөттөрдү тигип отурабыз. Албетте ушул арча көчөтүндө демөөрчүлүк көрсөткөн, атын атаган бир туугандарга ыраазычылык билдиребиз. Ошонун ичинде мондой көк алма, кызыл алма жана өрүк мөмөлөрүнө демөөрчүлүк көрсөткөн биздин Ош шаарыбызда белгилүү болгон Шарипов Ахматжан балбан агабыздын үй бүлөсүнө ыраазычылык билдиребиз. Бул агабыз сатып эле бербестен, акчалай да бербестен өзүнүн коросунда көчөттөрдү өстүрүп, кол бала кылып бизге ушундай бир эмес 3 мектебибизге ушундай чоң жакшылыкка ортоктош болуп атат. Терең ыраазычылык билдиребиз. Жалпы демөөрчүлөр сиздердин колдооңуздар менен быйыл 20дан ашуун мекемелерге, мектептерге абдан жакшы самалык болду. Буюрса биз ойлойбуз, ушул мөмөлөрүбүз өнүп, мөмөсүн бергенде мектептин, мекемелердин өз керегине чоң жардамы тиет деген ишеничибиз абдан чоң. Көчөттөрүбүз жакшы өттү, кааласа мектептин жакшы мектебине жарап балдар өсүн. Аткандарын сатып мектеп иштетели. Жакшы көчөттөр болсун, жакшы бактардан болсун.